Кара Суу районунун тургуну Маматжан Тене уулунун өмүрү мына ушул аппаратка байланган. Ал 7 жылдан бери өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркап, гемодиализ менен жашап келет. Мындай оор күндөрдү башынан өткөрүп жаткан бейтап буга чейин бөйрөгүн алмаштырууга бир канча жолу аракетин көргөн. Эми мындай оор операция жасатуу үчүн чет өлкөгө баруунун зарылчылыгы жок. Анткени өлкөдө бөйрөк алмаштыруу акысыз түрдө ишке ашырылып жатат. Өтө жакшы болду. Өтө азыркы бийликке ыраазыбыз, өтө жакшы болду. Жакшы карап атат, неде дагы жакшы карайт. Мен катышып калайын деп 2 жыл мурун урундум. Ошо Бишкектен врачтар келди, неме келди, анан айтып атпаймынбы, биздин жашка уже мына 58-59 жаштан кыйын экен. Кармап калыш да кыйын экен. Түшүндүрдү мага. Учурда өлкөдө 5-стадиядагы өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркаган 3300дөй бейтап гемодиализ алат. Аларга мамлекеттик дагы жеке медициналык мекемелер дагы акысыз кызмат көрсөтөт. Биздин Түркмет гемодиализ борборунда 150дөй пациент бар. Алар күнүнө 4 сааттан диализ алып кетишет. Бизде күнүнө 3 сеанстан диализге алып турабыз пациенттерди. Эми мындайча айтканда бизде бейтаптарыбыздын көбү орто жашы 40 жаштан жогору пациенттер болууда. Ал эми эң жашы болсо бизде 18-17 жаштан жогору пациенттер бар. Ал эми алардын арасында бөйрөк алмаштырууга муктаж болгондору дагы жок эмес. Кээ бирөөлөрү каражат жагынан, кээ бирөөлөрү донор жагынан өтө муктаж. Бөйрөк алмаштырууга муктаж болгон бейтаптардын көпчүлүгү каражат маселесинен улам алмаштыруу операцияларын жасата албай жүрүшкөн. Эми алардын чыгымы мамлекет тарабынан төлөнүп, саламаттыгы бекемделмекчи. Бул багытта министрлер кабинетинин токтому дагы чыгып, 3 гана медициналык мекемеге бөйрөктү трансплантациялоого уруксат берилген. Алардын катарында Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасы да бар. Азыр биз болсо баягы өзүбүз ошо токтомго жараша документацияны өзгөртүп атабыз. Бул баягы донор менен реципиент болгон документациясы, алардын жол жобосун өзгөртүп жатабыз. Трансплантацияны болсо ошо биринчисин жасадык. Мындан кийин трансплантацияга даярбыз жасагангачы. Бөйрөктү алмаштыруу операциясына зарыл болгон изилдөөлөрдөн өтүү талап кылынат. Анда бейтап менен донордун саламаттыгы толугу менен текшерүүдөн өткөрүлүп, генетикалык дал келүүлөрү каралып чыгат. Бөйрөгү жабыркаган пациенттер, бөйрөгү иштебей калгандар, булар пациенттер булар при смертиде эсептелинбейт, өлүм астында эсептелинбейт. Булар диализде жашап турса болот. Мисалы жол жобо түзүлүп, мамлекет каржыны бөлүп, андан кийин пересадкага келгичекти булар диализде жашап турса болот. Азыркы учурда бул эменин бөйрөктүн өнөкөт оорусунун 5-чи баскычы деп айтылат. 5-чи баскычында бул бөйрөктүн бүт гана фильтрацион функциясы жок болду эсептелинет. Ошондо гана бөйрөктү пересадкага түз показания болот да. Ага чейин бөйрөк өзү иштеп, адамды өзүн кармаса болот. Мындан сырткары бөйрөктү алмаштыруу операциясы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда, Кыргыз-Түрк достугу Бишкек мамлекеттик ооруканасында да жасалат. Кыргызстанда бөйрөктү трансплантациялоо операциясы 2024-жылдан бери мамлекеттин эсебинен жүрүп жатат. Жаңы мыйзамга ылайык былтыр аталаш туугандарга чоң ата, чоң энеге да донор болууга уруксаат берилген. Алмагүл Эркебайкызы, Маруф Шакиров, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.